Bunun mınандай ösüp ketkenin daha bir sebebi bunu mal jey berбейт экен да. Mal жебейт экен. А тиги бадам кайналыны mal жеп койгон. Ашым Чотаев тоо этектей тигилген көчөттөрдүн ар бирине көңүл бөлүүгө аракет кылат. Анын бардыгын бирден тигип 3 жылда минтип бой көтөрүп калгандарына куштар. Жайыт катары колдонулуп келген жерди минтип токойго айландыруу демилгесин ошол 3 жылдан бери жерде калтырбай өнүктүрүп кетүүнүн аракетинде. Бул бадам өзү ушундай каптал жерлерге эгилген. Бул өзү ушул мына каптал жерлерде эгер өсүп кала турган болсо, биринчиден көчкүдөн сактайт. Жердин кыртышын. Анан кийин экинчиден мөмө берет. Мына башка дарактардай болбой түшүн берет бул. Муну ушу адамга пайда келтире турган нерсе да. Биз бул лункага тиккенде өзү мындай эксперимент катары тигип кээ бир мына лункалардын көбүндө эле бир учуна кайналы, бир учуна бадам тиккенбиз. Бирок көп лункаларда бар. Бир учунда кайналы, бир учунда бадам өсүп атат азыр. Анан кээ бир жерлеринде кайналы өсүп, бадам өспөй калганы бар. Мал тебелеп койгону бар. Кууш суусун бойлой кеткен эки тектир деген жерди айыл өкмөттөн бөлдүрүп алып, көчөттөрдү өстүрө баштаганы бул жерде кадимкидей жанданып калганын айтат багбан. Бир чети чоң дайранын жээктери бекем болсун үчүн ушул жердин шарттарына ылайык келген бадам, кайналы өңдүү, мөмөлүү дарактарды отургузууга маани берилсе, экинчиден каралбай ээн жаткан жерди көбүрөөк пайда бере тургандай кылып колдонуу негизги максат болуп турат. Көпчүлүктүн оюна келбеген мындай ишти баштап калышы дагы бекер эмес. Bunun özü tarixi başından ayta turgan bolsam 2013-жылы men bul жерге келип, көп жылдар ошо шаарда жүрүп, башка проектлерде иштеп, Швейцариялык проектте Caritas, Helvetas деген проектлерде иштеп, бул жака көп келбедим эле. 2013-жылы келип, көрүп, баягы кичинемде көргөн жерден башкача болуп өзгөрүп калыптыр. Аябай аянычтуу, дарактар баары кыркылган, көчкүлөр жүргөн, өрттөлгөн даже көп жерлер. Токойлорду өрттөп, чөп чабыкка даярдашкан адамдар самоволны. Анан ошону карап турганан айыл өкмөткө киргенден кийин ушундай акыбалда экен мен чоңойгон жер. Ушул жерди бир мага арендага берсең, мен бир ушул жерге бир дарак эгип, мына көчкүлөргө каршы, анан кыртышты калыбына келтирүү боюнча бир иш аракеттерди жасасам жамаат менен. Тиги жамааттагы айылдагы аксакалдар менен сүйлөшсөм да, жаштар менен сүйлөшсөм да колдоп атат, ушул ишти кылалы десем, ал биздин айткан идеяга встречный чыгып анан 110 гектар жер бөлүп берген. Жайыт жерден. Жайыт. Түз жер эмес, жайыт жерден. Ошол жерден анан кийин 2013-жылы биз үлгүрбөй калдык, 2014-жылы жаздан баштап тиге баштаганбыз. Анан ошондо биз 2013-жылы ошол бай идея көтөрүлүп атканда, биринчи мен жана жолдо көрсөттүм, мистеден баштаганбыз. Анан кийин мисте калып кетип эле анан жаңгак, бадам, кайналыны тигип баштадык. Мына ошо 3 жылдан бери иш кетип атат. Бирок жумуш оңой эле жүрүп кеткен эмес. Көнгөн адат боюнча отургузулган көчөттөрдү эсепке албаган жергиликтүүлөр мал жандыктарын айдап, жайыт катары колдоно берип, алгачкы учурларда чыгым көп болду. Тепселенген, мал жеп кеткен көчөттөрдүн орду такыр бойдон калган. Ордуна кайра жаңылап отургузуп толуктоонун аракети болгону менен бардыгы шыдыр өсүп кеткен жок. Кам көрүү зарыл. Учурда 100 гектарга жакын жер өздөштүрүлүп, жумуштун натыйжалары көрүнүп калган кез. Эки тектердин жогору жагында жер шартына карап 30 гектардан ашык аянтта жаңгак көчөттөрү отургузулса, улам төмөндөгөн сайын башка мөмөлүү дарактар дагы аралаштырылган. Мындан улам жакын аралыкта эмгектин акыбети катары алына турган экономикалык пайдасынан дагы болжолдуу эсеби алынууда. Өсүрсө болот деген көзүбүз жетип калды. Азыр жамаат кайта уже күчүнө кирип, ого бетер ушу эгүү иштерини жандандырып атышат. Себеп дегенде бунун экономикалык мындай бир выгодасы да бар экен да. Биз түшүнүп атабыз, биз уже 3 жылда мөмөгө кирет экен. Бадам менен кайналы. Жаңгак эми 10 жылдан нары кирет. Бадам менен кайналы 3 жылда мөмөгө кирет экен. 3 жылда. Ар бир түбү 1 килограммдан бергенде дагы, 1 килограммдан бергенде дагы. Эгер ачуудан эк болсо, Жалаватта 1 килограмман 90 сомдон алып атат. 1 килограммыны. А бул жерде 1 гектарда 320 түп болуп атат. Бул жагын эсептеп атабыз биз. Эгер биз экинчи жылы
1,5 metrдей болуп өсүп калгандан кийин улай турган болсок ширин данеке. Анын баасы 1 килограммы бери жагын айтканда эле 250-300 сом болуп атат. Бери жагын айтканда. Анан ушуларды эсептеп тургандан кийин биз салыштырып көрүп атабыз да. Биздин бир эле өзүбүздүн идея менен кылып аткан жокпуз. Биз буну жанакы Жалал Абадтагы институт тарыховодство менен башка мына проектлер, чет өлкөлүк проектлер менен иштеп, консультанттардан, ученыйлардан барып консультация алып атабыз, кандай кылабыз деп. Анан барып уже жанакы экономикалык выгода жагындагы эсептей баштадык биз бүгүнкү күнү. Муну ушунча жердин баарын тебелетип, малга тебелетип, талкалатып жоготкондон көрө, ошол бир даракты өстүрүп кое турган болсок, ошол бизге мындай бир ошондон кийин туруктуу мөмө берип, туруктуу бизге бир чөнтөгүбүзгө акча түшө турган, туруктуу ушу айыл өкмөтүнүн чөнтөгүнө акча түшө турган бир пайдаларды алып келе турган биз көзүбүз жетип атат да. Ошон үчүн ушул ишти биз кылып атабыз. Жалпы мамлекет үчүн олуттуу пайдасын тийгизе турган долбоорлордун башаты биз жогоруда сөз кылган Каракулжа районундагы Ылай Тала айылынын демилгечилеринин колу менен жасалып жатат. Биз сөз кылып жаткан тоо этеги деңиз деңгээлинен 1,5 метр бийик келип, мөмөлүү дарактарды өстүрүүгө ыңгайлуу. Ал эми мындан жогорку жери 2000 метрден бийик. Мына ушул шарттарды айыл тургундарынын демилгеси аркылуу колго алышууда. Белгилей кетүүчү жагы тоолуу жерлерди токойлоштуруу, биотүрдүүлүктү сактап, көбөйтүүгө дагы жол ачаарын демилгечи топ азыртадан изилдеп колго алуу аракетинде. Биз турган жер, жигиттер, биз турган жер мына нак үстүбүздөн жанагы миграция жолдору бар. Канаттуулардын миграция жолу ушул жерден өтөт экен ата замандан бери. Анан көп жыл мурун жана ала чыйырчык деген өтө кооз чумчук куш болот экен. Ушул сайдан ылдыйраак сай айылынын тушунда Ак Боор деген таштарда, мына сала таш болсо, Ак Боордун таштарында уялаган экен. Ошо сай айылына дамба курганда, ошол таштарды көчүрүп алып туруп, анан дамбага сууга таштайт да. Ошодон бери канча жылдан бери ошо чымчуктар учуп келгенде ала чыйырчык баягы уяларын издеп, дамба сайга барып туруп уялап, балапандарын ошол жерден чыгарып атат да, бастырып атат. Мына сууну көрүп атат, суу киргенде эле балапандар жок болуп калат. Ошол ала чыйырчыкка бир уяларды өзүбүз колу менен курабыз деп биз Ош университетинин орнитологтору менен, адистери менен акылдашып, розовая ипотека для розового скворца деп атадык. Ипотека дегенде тамаша, мына могу сала таштар кызгылт болуп турбайбы? Ушул жерге өз колубуз менен ошол уяларды жасап көрсөкпү деген ниетте быйыл жетишпедик, эмдиги жылы эмеден кылып койсокпу деп атабыз өзүбүз колубуз менен. Мына сала ташта уяларды. Бул ошол куштар боюнча. Мына ушул жерди көрүп турасыңар, өзүнчө бир керемет жер. Демек, тилекке каршы өтө өкүнүчтүү. 4 жыл мурун нак ушул жерден чөө аттык. Быйыл мына 2 жылдан бери чөө да азайып кетти. Демек, чөө жей турган куш, жаныбар жок эсе болуп калды. Көрбөйсүздөр, мына жерде кекилик, кыргоол өзү батпай кетиш керек эле. Аксакалдар айтым боюнча илгери мына салаа ташта кыргоол кыпкызыл болуп шамда, кыпкызыл болуп жайнап калчу эле дейт. Ошондуктан биз аракет кылып мына быйыл тапшырдык, долбоорду жаздык. Жок болуп кеткен жана жок болуп бараткан жаныбарларды кайтарып ушул жерге алып келүү, өстүрүү боюнча долбоорду жаздык дагы. Мына биринчи этап быйылкыга күтүп турабыз. Кудай буйруса, проон ГЭФке жазганыбыз, малый грант программа деп. Изилдөө грант долбоору деп коет экен. Ошого мүмкүн бизди киргизет деп турабыз. Биздин максатыбыз мына ушул биз турган жерде элик жок болуп кеткен, эми чанда жолугуп турат. Эликти жана кирпи дейбиз, дикобраз өтө көп болгон экен. Кашкулак. Ушу үчөөнү алдык дагы, бирок кийинки этапта орусча варан деп атайбыз. Варан. Кыргызча бул жерде эчкемер деп коет экен. Ошол варанды дагы көбөйтүү аракетин ошол окумуштуулар менен акылдашып көрсөк, ошону алар колдоп беришти. Мынчалык мүмкүнчүлүк бар экенин эксперттик деңгээлде изилденип, аны аткаруу шарттары такталып отурганы Кыргызстандын шартында табигый баалуулуктарды сактап калуу аркылуу экономиканы өнүктүрүү жолдорун аныктап жатканы. Ал үчүн жергиликтүү деңгээлде демилгелер болуп, ар бир аймактын шартында тоолуу жерлерди туура өздөштүрүү аркылуу экологиялык жана экономикалык пайдасын арттырууга кызыктар болушубуз шарт. Каракулжа районунун Ылай Тала айылындагы демилгечилердин максаты дагы ушул. Тоо беттерин такырга айландырбай,
токой массасын айландыруу аркылуу табиятты коргоп сактоого салым кошуу жана ошол эле маалда экономикалык жактан пайдасын арттыруу болуп жатат. Ал үчүн ар кимден каражат сурап, ишти татаалдантпай, эң жөнөкөй жолу менен абалдан чыгып, аз чыгым кетирип, көбүрөөк пайдага жетишүү аракеттери болууда. Биз бул каражатты бир жактан бир чоң объемдогу акчаны күткөн жокпуз. Биз өзүбүз эле жамаат барып туруп, бирден экиден баягы бошогон убакта күзүндөсү барып туруп, Жалал Абадтын курортунан бадамды тердик, өзүбүз тердик. Мына уюштурду Гамал досум. Анан кийин жаңгакты барып туруп, бир 3-4 капты ошол күзүндөсү жаңгак терим убакта арзан болот, 3-4 кап жаңгакты сатып алабыз. Анан кийин кайнаалын уругун болсо, Аксыга барып туруп ошол жерде жана алдагы бизге арзан эле түштү. Жанагы сөөгүнөн ажыратып туруп кургатышат далар. Анан сөөгүнө бир 20 сом, 30 сомдон килограммын акча берсең беришет. 3-4 кап алып келип коебуз. Күзүндөсү даярдап коебуз биз баарына. Ошондой кылып эле даярдап келе атабыз бүгүнкү күнгө дейер. Анан бир четтен, анан да ичкен жегенге кетет, дагы бир башка расходдор болот. Анын баарын биздин жамааттын бирден экиден баласы Кудайга шүгүр Россияда иштеп атышат. Ошолор бизди каржылап турду. Мынабу жогорку зонада деңиз деңгээлинен 2000 метр бийиктикте. Бул жер 1,5 метр. 2000 метр бийиктикте 30 гектар жерди кашаладык. Жаңгак тигип туруп, 25 гектар жерине жаңгак тигип кашаладык. Ошонун жана тикенек зым менен кашаладык. Ошонун чыгымынын баарын ошол биздин Россиядагы балдарыбыз көтөрдү. Биздин дагы бир жакшы чоң ниетибиз бар. 1 гектар жерди мына жерден бөлүп туруп питомник жасайлы деп атабыз. Питомник. Ошол жана кызыл китептеги жана сибер салмалары, дагы ушул сыяктуу кызыл китептеги өсүмдүктөрдү, мөмөлүү жемиштерди ушул жерде өстүрүп туруп, анан кийин жанагы тиккен жерлерибизге дагы муну жайылтабыз. Ашым Чотаев баштаган Ылай Тала айылынын тургундарынын Орчун коомдук бирикмесинин демилгеси келечектин иши деп баалоого татыйт. Себеби таза табият экосистеманын байытылышы жалпы мамлекеттик мааниге ээ. Бул жагынан алганда өлкөнү өнүктүрүүнүн 2040 жылга чейин иштелип чыгып жаткан стратегиясында дагы тоолуу Кыргызстандын аймагын токойлоштуруу менен табият тартуулаган жерибиздин өзгөчөлүгүн көп тармак боюнча пайдалуу жана кирешелүү кылуу деген абдан чоң программа сунушталып каралууда. Ошол стратегия 21-кылымда стратегия болот. 21-кылымда бай өлкө бул баягы нефть, газ же болбосо завод, фабрикалар бар өлкө эмес. 21-кылымда бай өлкө деген бул таза табигаты бар болсо, таза суу, таза аба бар болсо, ошол өлкө бай болуп эсептелет. Демек, Кыргызстан 21-кылымда бай өлкө болгонго толук бойдон мүмкүнчүлүгү бар. Ошон үчүн биз ошол байлыгыбызды, тоолорубузду туура пайдаланыш керекпиз. Биринчиден, биз тоолорубузду азыр малга берип койдук, тебелетип койдук. Өзүбүз болгон байлыктардын баарын жокко чыгарып атабыз, токойлорубузду кыйып атабыз. Сунуш мындай болуп атат. Биз тоолорубузга токой отургузуш керекпиз. 3000 метр деңгээлге чейин бул хвойныйларды отургузуш керекпиз. Арча, пихта, можжевельник. 2000 метр деңгээлге чейин фруктовый, орехово-плодовый, жаңгак, мисте, абрикос, алма, ошонун баарын отургузсак болот. Булардын баары өзүнүн зона естественного произрастания орусча айткандай да. Отургузуп койсо, акырдан өсө берет. Эң негизги малдан тороп коюш керек да. Суулардын бойлоруна бат өскөн бак дарактардын плантациясын отургузсак болот. Сосна, терек, жаңы бактардын павловня мисалы. Булардын баарын кандай пайда көрөбүз? Булардын баары ого бетер туристтерди тартат Кыргызстанга. Бүгүнкү күндө туризмди карап көрөлү. Туризм биздин ички дум продукттун 4,5% ээлейт. ООНдун эксперттеринин айтымы боюнча биз өзүбүздүн туристический потенциалыбыздын 15% эле иштетип атабыз. Ушул потенциалды 100% иштетсек, анда биздин туризм ИДПнын 30%-на чыгып кетет, а ИДП болсо өзү 600 миллиард сомго чейин барат да. Бул бүгүнкү күндөгү потенциал. Биз мондай модель кылып тоолорубузга токой отургузуп койсок, анда ушул потенциал ого бетер өсөт, ого бетер туристтерди тартат. Эмне үчүн? Себеби
ушундай бактарактар фитонцитти чыгарат. Фитонцит абдан ден соолукка пайдалуу нерсе. Бул иммунитетти көтөрөт, ооруларды айыктырат. Ошол эле жерде тоолорубузда суулар бар. Радон суулары, жылуу суулары, термальный источниктер, ошолордун баары ден соолукка абдан пайдалуу нерселер. Демек, биз ошо тоолуу токойлорубузга инвесторлорду тартып, Япония, Кытай же болбосо араб өлкөлөрдөн инвесторлорду тартып, ушул жерде курорт, санаторий, здравница, лечебницаларды ачсак болот. Ошондо бияк рекреационный туризм, оздоровительный туризм болуп калат да. Бул сезонный туризм эмес, бул круглогодичный, кышы болобу, күзү болобу, жай болобу иштей берет, туристтер келе берет да. Андан тышкары, могу фруктовыйлар, мындан мөмөлөр пайда болот. Алма, кайналы, андан тышкары грибы, ягоды, дары чөптөр, бал. Ошонун баары экологиялык таза продукция. Азыр органикалык айыл чарба дүйнөлүк рыногу 2012-2013 жылдары бир жылдын ичинде эле 12 миллиард долларга өсүп, 72 миллиард долларга чыкты. 4 жылдын ичинде жылына 15,5% өсүп, 2020 жылы 212 миллиард долларга чыгат да. Демек, бул жаңы, абдан перспективдүү, бат өсүп аткан рынок. Кыргызстандын толук бойдон мүмкүнчүлүгү бар ушул рынокко кирип туруп, өзүнүн нишасын бекем кармап калыш үчүн. Андан тышкары, могу бат өскөн бак дарактардын плантация. Булардан жыгач пайда болот. Биз азыр жылына 151 миллион долларга жыгач импорт кылабыз. Ушундай модель кылып койсок, анда өзүбүздүн жыгачыбыз пайда болот. Мунун артында бир чоң экономикалык тармак турат. Бүгүнкү күндө анда экономикалык тармак Кыргызстанда жок. Бул жыгач иштетүү өнөр жай. Курулуш жыгач материалдарды чыгарса болот, эмерек чыгарса болот. Музыкальный инструменттер, оюнчук, картон, кагаз, мондай чоң үйлөргө чейин да. Мунун баары жумуш. Ушундай модель экономикалык көйгөйлөрдүн көбүнчөсүн чечип, өзүнчө бир локомотив болуп биздин экономикабызды алдыга түртөт деп ишенем да. Мультипликативный эффект менен артынан башка экономикалык тармактарды алдыга түртөт. Жолдор пайда болот, кичи гэстер пайда болот. Ошентип көйгөйлөрдүн көбүнчөсүн экономикалык көйгөйлөрүн чечет. Мындай экономикалык пайданын аркасында түбөлүк байлык болуп калчу экологиялык баалуулуктарды сактап калуу милдети жана мүмкүнчүлүгү дагы турат. Ушундай модель көчкүлөрдүн алдын алат. Сел, паводки ошолорду токтотот. Айлана чөйрөнү жакшыртат, анан жаныбарларды да көбөйтөт да. Ошентип атып, дагы бир эң маанилүү нерсе ушундай модель биздин мөңгүлөрүбүздү сактайт да. Анткени мына ушул картада көрүп атасыз, кызыл менен белгиленген ушул кылымда жок болуп кете турган мөңгүлөр да. Биздин улуттук академия наук айтып атат, 80%ден ашык мөңгү жок болуп кетиш мүмкүн ушул кылымда. Ушундай модель температураны төмөндөтөт, атмосферанын нымдуулугун көбөйтөт. Ошентип атып мөңгүлөрдү сактайт да. Мамлекетти өнүктүрүүнүн стратегиялык планында каралып жаткан бул маселелер жана сунуштар реалдуу экенин көп жылдык изилдөөлөр көрсөттү. Андан калса Кара-Кулжа районундагы ылай талаалыктардын жеке демилгеси тоо беттерин жашылдандыруу аркылуу экологиялык байлыктарды сактап, өнүктүрүү жана жан-жаныбарлардын санын көбөйтүү менен салыштырмалуу чакан аянттуу өлкөбүздөгү уникалдуу жерге айландыруу максатынын ишке ашып жатканы буга айкын далил. Себеби ылай талаа айылында аткарылып жаткан долбоорго эмтен эле германиялык демөөрчүлөр кызыгып, биргелешип иштөө сунуштары менен келе баштаганы маалым.